кылым жана кыргыз каракчы, айка жайнак жабырлануучу, жарандык активист, Facebook колдонуучу. Бүгүнкү күнгө чейин мен кутурган улуттук коопсуздук кызматы мага каршы аракеттери тууралуу социалдык тармактарга бир дагы жолу жазып же арызданган эмесмин. Мен бүгүн азырда катуу стресс жана депрессияны башыман өткөрүп жатам. Эмне үчүн мыйзам бир гана Ташиевке тиешелүү эмес? Эмне үчүн ал жоопкерчиликке тартылбайт жана камакка алынбайт? Анткени анын одону жана орой. Чектен чыккан мыйзам бузуулары жана күнөөсү бүт баарына ачык жана айкын фактылар менен көрүнүп, тастыкталып турат. Өткөн жылы экинчи жолу болжол менен саат кечки 18:30 8-9 улуттук коопсуздук кызматкери эч кандай себепсиз, негизи жок эле үйүмө келишти. Андан соң алар менин үйүмдү жана жумушумду тинтип, андан кийин мени таңкы саат 4кө чейин суракка алып кетишти. Уюлдук телефондорумду тартып алышты. Мага жасалма аккаунт аркылуу өкмөткө каршы иш аракеттерди жасоого чакырык таштады деген айып тагылды. Акыр аягы эч кандай мыйзамсыз нерсе табылган жок. Кийинчерээк алар күбө катары арыз беришти. Мен жалгыз бой аялмын. Мага каршы 8-9 кызматкер жана 4 унаа тартылды. Менимче бул абдан чоң мамлекеттик ресурстар. Эмне үчүн бир адамга мындай чаралар көрүлдү? Ошондуктан мыйзам бүт баарына бирдей болуш керек. Андыктан кылган кылмыштары үчүн Ташиев дагы мыйзам алдында керт башы менен жооп берсин, камакка алынсын.